ошо чорнойлардын күчү менен алган бул жерди. Күнтүнүн эли, анан Шалтанын эли аябай нааразыбыз. Ошондо $70.000 чейин турмушташты. Ал городоктун ичинде сиз калайсыңар салчыңар керек. Ошо мен жаңы ошону түшүндүрбөдүм. Түшүндүм мен ошону. Ошону элди алып кеттиңер? Жок эмнеге? Биз деген сразу айтканбыз. Эл кантип түшүнүп биз билбейбиз. Туурабы? Жок, болду. Городоктун ичиндеги частный үй койсоңор болобу? Сатышып болду. Керек болду. Анан ушунча жерди ээлеп, ушунча элдин мээнетин жеш бул оңой эмес, оңой иш эмес бул. Корголоев Таалайбек Ишембековичке жүктөлсүн деген. Кандай айыл өкмөттүн анан көчмөн ситинин милдеттери так көрсөтүлгөн эмес дейсизби? Бул чоң компания. Момча кишинин үмүтү бар. Буга чейин канча келишим түздүңүздөр? Мындан кийинки төртүсү, андан кийинки төртүсү муну ачканда кара тизме деп чыгып атат да. Бул ой жаратат. Балким акыркы жылдары курулуш компаниясынан үй алсам алданып калам деген түшүнүк элде сиңип калгандай. Дегеним чоң курулуш компаниялардан үй алып алданып миллиондогон акча каражаттарын кайра ала албай калган карапайым элдин муңу күчөдү. Биз буга чейин Эмаком, Н-Групп жана башка курулуш компаниялары жөнүндө ак карасын айтып берсек, эми көчмөн Сити тууралуу айтып беребиз. Бул жерде 3 башкы суроо бар. Биринчиси, убадаланган соц объекттер качан жана кайсыл жерге курулат? Экинчиси, көчмөн Сити жоопкерчилиги чектелген коому эмне үчүн ак ниет эмес берүүчү деп ОСО КЖ порталында көрсөтүлгөн. Үчүнчүсү, эмне себептен айыл өкмөттөн алынган 31 гектар жер курулушу баштар элек жатып чырлуу болуп чыкты? Сот эмне дейт? 2022 жылдын 28 сентябрында көп кабаттуу турак жай салуу үчүн 31 гектар жерди көчмөн Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна күнтүү айылдык кеңеши токтом кылып, ошол эле жылдын 14 октябрында айыл өкмөтү менен көчмөн Ситинин ортосунда келишим түзүлөт. Ал келишимде тараптардын талаптары жана милдеттери көрсөтүлгөн. Айыл өкмөт менен болгон келишимде 1150 үй бүлөгө бул жактан бекер батир берүү, социалдык объектлерди куруп берүү, санасак мына мектеп, школа, детский сад, больница, спортивный комплекс дейт да. Ушуларды куруп берүү каралган экен. Анан бүгүнкү күндө азыр Күнтүү айылында спорт комплексинин курулушу башталган деп бул жакка өзү айтып кетти. Башка курулуштар мектеп менен бала бакча ушул комплекстин ичинде болот деген сөз болгон дейт элде. Ал эми эл менен буга чейинки элдин түшүнүгүндө бизге интервью берген тараптардын айтымында ошол 5 айылга ар кайсы жерге курулмак. Баардык нерселерди салып беребиз. Мечит болот, спорт зал болот, мектеп болот дешкен. Алигиче эчтеке башталып элек. Мунун ичинде ансыз дагы социалдык объекттер курулуп атпайбы деген талаш тартыш маселе бар. Бирок Күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу 5 айылдын элдери келишим түзүлгөнүнө 2 жыл болсо дагы эч кандай иш аткарылбай жаткандыгына нааразы. Бул компания, холдинг, строительный компания эмес эле, мындай посредник компания экен, холдинг. Ошон үчүн булар 2 жыл өттү арадан. Элге убада берилген проекттер, элге убада берилген курулуучу жайлар алигиче бүтө элек, бүтмөк турбай баштала элек. Ошон үчүн Күнтүнүн эли, анан Шалтанын эли аябай нааразыбыз. Ташиевке да билдирсекпи деп айыл тургундары өткөндө бир неме кылганбыз, өзүбүздө да жыйын кылып. Мен өзүмдүн жеке пикирим, каршылыгым бар да, бизге эчтеке тийбегенден кийин бул көчмөн Ситинин бизге эмне кереги бар деген ойдомун да. Бизге келген да жок, сураган да жок. Ушундай жетим жесирлерге, ушундай колунда жокторго, ушундай отургандарга үй бөлүнүп койсо болмок да. Мына келиштиби, биз менен сүйлөштүбү, жок эч кандай кабар албайбыз, эч кандай бир жылыш жок да кыскасы. Анан ушунча жерди ээлеп, ушунча элдин мээнетин жеш бул оңой эмес, оңой иш эмес бул. Мен ушинтип ойлойм да. Көчмөндөн мына 2 жыл болду балам. 2 жылдан бери эчтеке толку жок. Мындай эткенде. Эчтеке жасабай жатышат. Жаса берсе жакшы болмок балдарга да, жаш балдарга, мына будущий жаш балдарга 6-класста бокска деги шаарга барып жүргөндөн көрө бери келип барган жакшы да. Туурабы? Андан көрө ушун жаса берсинчи. Эми 31 гектар жердин таржымалына кайрыла турган болсок, 31 гектар жер 2015 жылы турак жай салуу үчүн трансформация болот. Жер аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жаш үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана кезекте турган айыл тургундарына бөлүнүп берилмек. 2022 жылга чейин бул жерге шаар куруу үчүн бир топ аракеттер болгон. Анткени менен
2022 жылы ошол кездеги Күнтүү айыл өкмөт башчысы Жумалиев Бактияр Көчмөн Сити менен келишим түзгөн. Бул келишимди мыйзамсыз деп Сокулук райондук прокуратурасы Сокулук райондук сотуна даттануу келтирип, жыйынтыгында сот айыл өкмөттө доого жыккан жана келишимди жокко чыгарган. Бирок Чүй облустук соту райондук соттун чечимин бузду. Азыркы тапта Чүй облустук прокуратурасы жогорку сотко апелляциялык даттануу келтирип жаткан чагы. Башта айткандай 31 гектар жерге шаарча куруу максатында инвестор тартып келүүгө көптөгөн аракеттер болгон. Ага мисал катары Сапар Мырзакулов төмөндөгүчө оюн билдирди. Ошо чорнуйлардын күчү менен алган бул жерди. Биринчи жолу инвестор тартып келген адам катары мен ошондо булардын мафиянын күчтүү экенин ошондо сездим. Мен тартып келген инвесторду ошентип куугун топтоп жок кылышкан. Дагы анан кийин мага акчасын ушташты. Мынчыкпай эле отура бербейсиңби? Тынч эле болбойсуңбу? Үйүмө чейин келишти, чорнуйлары келип анан ошондо $70,000 чейин сурушташты. Тиги досуң экөөң деп мен досум ошол кезде мурунку аким экөөбүз тартып келгенбиз инвесторду. Анан ушундай бир туура эмес баягы немелерди беришти. Анан мен ал айткам, ошондо мамлекеттин жери ал деген, муниципальный жер. Аяка мен акча алууга эч кандай акым жок, укугум да жок. Ал элдин жери, Күнтүү элинин жери. Сен эмнеге мага акчасын уштап атасың десем, только сен эле тоскоолдук кылып атасың деген да. Мен айткам, жок, мен аяка тиешем жок. Бирок мен биринчи кезекте инвесторду тартып келген адам катары өзүмдүн гана баягы көз карашымда ошону тиги талаштым. Инвестор өзүнүн баягы предварительный договордогу кызматын гана аткарма, ошо келишим негизинде деген гана сөз болгон. Андан кийин эле мен угуп калдым, ошо Көчмөн Сити алыптыр. Анан токтом чыгарып алыпты деп. Бирок ал жерде токтомдун чыккан токтомдун өзү мыйзамсыз болуш керек. Себеби кийин мага жеткен маалымат боюнча Сокулук районунун соту ал жерге 3 миллион сом айыл өкмөткө милдеттендирип, токтом мыйзамсыз деген чечим чыгарып берген да. Анан эми бул Чүй облустук сотундай да, ал ортомчу соттор да, алар любой убакта любой чечимди кандай болгондо райондук чечимди бузуп коюп отура берет. Алардын кылган жумушу ортомчу соттордо коебуз. Биз ортомчу соттор отуруп алып, жакшысыңбы, жамансыңбы, баары бузуп коюп, ортодон акча алып, бирок жооп бербейт да. Ошон үчүн бул ортомчу соттордун киргизүүсү менен жанагы биринчи чечимди жокко чыгарганы бул дагы бир кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз болуш керек, бирок муну жогорку сот так баа бериш керек деп ойлойм да. Коргонбаев Таалай аттуу Күнтүү айылынын өкүлүнө 2021 жылдын 14 мартында Күнтүү айылдык кеңеши токтом чыгарып, инвестор менен иштөө милдеттемесин жүктөгөн. Астра компаниясы ошо инвесторлорду алып келет деп, анан ошол иш чараны башынан аягына чейин Корголоев Таалайбек Ишенбековичке жүктөлсүн деген протокол түзүлгөн. Бирок бул токтом жокко чыкпастан анын үстүнө 2022 жылдын 9 сентябрында айылдык кеңеш Көчмөн Ситиге жерди берүү боюнча токтом токуган. Токтомдун үстүнө токтом токуу бул мыйзамдуубу? Бул дагы суроо бойдон калды. Ал эми азыркы күндө Күнтүү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган Эдик Сартбаев тараптардын ортосунда болгон келишимди кайрадан карап чыгуу керектигин билдирди. Азыркы учурда биз ошол Көчмөн Ситинин немеси менен, кайрылуусу менен биз мамлекеттик райондук мамлекеттик администрацияга кат жолдогонбуз, чтобы жана Бишкек горводоканалга, жана канализация подключениеге ошо жардам берип койгонучу. Андан кийин эки жолу жолугуп келдим ошол, андан кийин ошол келишимдер боюнча бирсе такташалы дегенбиз. Аларга келишимде эмне суроо экен, мага такташа турган? Мындай ортодогу мындай жоопкерчилик немесичи. Мен өзүмдүн оюм боюнча мындай. Кандай айыл өкмөттүн анан Көчмөн Ситинин милдеттери так көрсөтүлгөн эмес дейсизби? Менин оюм ошондой болгон да, ошол оюмду билдиргем да аякта дагычы, ал тараптагычы. Алар да оюганды карап, бир сыйра полностью мындай ар бир пункт боюнча карап чыктык, көрөлөшкөн да, ошо сүйлөшөбүз депчи. Эгер сиз интернетке Көчмөн Сити деп жазсаңыз, дал ушундай осо кейжиде Көчмөн Сити боюнча маалымат чыгат. Анда ак ниет эмес камсыздоочулардын катарында деп көрсөтүлүп турат. Андыктан биз суроолорго жооп издеп Көчмөн Ситиге бардык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Көчмөн Ситиге келдик. Көчмөн Ситинин офисинде отурабыз. Биздин маңдайыбызда директор, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Нуралы Бүрсалиев.
Биздин алгачкы эле сурообуз ушул портал KG дейсизби, ал частный деп атасыз. Сиздердин ошо кара тизмеде экениңер биринчиси. Экинчи сурообуз 31 гектар жерди Күнтүү айыл өкмөтүнөн алган экенсиздер. Бүгүнкү күндө курулуш кандай таризде жүрүп жатат? Жана дагы сиздердин ортоңуздарда келишим болгон экен социалдык объектилерди куруу боюнча. Ошол социалдык объектилерди куруу кайсы стадияга жетти, жана дагы кайсыл жылга чейин канча убакыттын ичине белгиленген? Биринчи суроо. Эки суроого катарынан жооп бере берсеңиз анан. Портал KG боюнча список ненадежных поставщиков формирует вообще Министерство финансов, Департамент государственных закупок деген бар. Ошол жакта мы в числе ненадежных поставщиков, подрядчиков не значимся. Бизге эмне көрсөтө аласыз анда кагаз ошо портал KG боюнча? Портал KG боюнча кагаз көрсөтөбүз. Мы официально обратились в Министерство финансов. Мы значимся ли в списке надежных поставщиков, так как вот ОСО KG дегенде, ОСО KG не государственный сайт, он, я не знаю, насколько часто он обновляется. Вы в списке ненадежных поставщиков Департамента государственных закупок не значитесь деп турат. Сиздерде ошондой справкасы кагаз бар. Жарайт, бул биринчиси экен. Экинчиси суроого жооп бересизби? Жооп берем. Экинчи суроо боюнча биз деген келишимди түзгөндө айыл өкмөтү менен ошонун тиркемеси бар. Кайсыл объекттер курулат деп. Аякта мөөнөтү жазылган эмес. Качан кантип куруш, Кантип куруш жазылган эмес. Биздики негизи ошол келишим боюнча 6 жыл. 6 жылдын ичинде бүт баарын куруп беребиз деп. Ошонун ичинде социалдык объекттер дагы бар, турак жай үйлөр бар. Ошо. Анан азыр биз бир спорт комплекс куруп атабыз. Айыл өкмөтүнүн ичинде. Ошону баштадык. Кайсы айылга? Күнтүү айылы. Күнтүү айылы. Могу 1100 мо келишимиңиздердечи 1150 үй бүлөгө үй берүү боюнча жазылган экен да. Кандай форматта өтөт ушул? Ал деген тизмени биз формировать этпейбиз. Биз деген айыл өкмөтү менен келишим түздүкпү, биз айыл өкмөтүнүн өзүнө өткөрүп беребиз. Аны деген сиз айыл өкмөткө суроо беришиңер керек. Алардын өзүнүн комиссиясы болобу, кандай болот, анын регламенти мен билбейм. Биз азыр эле жаңы айыл өкмөткө барып келдик да. Барып келсек, ал өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн билдирди. Биз азыр көчмөн сити менен өзү жумушка жаңы келген турбайбы? Көчмөн сити менен сүйлөшүүлөр болуп жатат. Могу келишим боюнча дагы деги эле бул иш боюнча көп эки тараптардын милдеттенмелери так көрсөтүлбөптүр. Ошону тактап алышыбыз бар экен. Ошол эгерде такташа албай калсаңыздар эмне болот анда? Такташа албай калса, анда могул эле договор эле калып катты. Эле калып калат. Анткени деген у нас свобода договора деген бар. Биз деген келишим түзүп атканда эчкимди не принуждал к заключению договора. Анан эми баягы ОСО портал KG дейбизби, мисалы интернетке көчмөн сити деп жазсаң эле, ОСО көчмөн сити деп жазсаң эле ошол чыгып атат азыркы күнгө дагы. Мисалы сиз да телефонуңузду алып чыгып бассаңыз азыр чыгат. Эмне десеңиз? Бул чоң компания. Момча кишинин үмүтү бар. Буга чейин канча келишим түздүңүздөр? 400-га жакын түздүңүздөр, мен билгеним. 400-га жакын түздүңүздөр. Мисалы 400 кишинин 400дөй нерви бар. 400 жактан акча таап келип, ошол жактан үмүттөнүп сиздерден көчмөн ситиден үй алабыз деп. Бирок 400 тең могун ачканда, мындан кийинки 400, андан кийинки 400 могун ачканда кара тизме деп чыгып атат да. Бул ой жаратат. Балким ушул боюнча сиздер тийиштүү органдарга кайрылып, бир өзүңүздөрдүн аракетиңиздерди көрүп көрдүңүздөрбү? ОСО KG это не государственный сайт. Түшүнүп атам. Адресин бар, жолу директордун Балким сотко же тийиштүү органдарга балким кайрылып көрөсүң. Сотко кайрыларды деген ответчиктин немеси керек. Дареги. Конечно. Чоп булар иштеди. Кайсыл бир городок салынса, анын төстүргө социалдык объект болуш керек. Туурабы? Кайсыл бир айыл салса, анын социалдык объект болуш керек, туурабы? Бул милдеттүү түрдө. Сиздер башында эл биздин айылдарга куруп берет, ошон үчүн биз жерибизди берип атабыз деген түшүнүк менен карманып атпайбы? Не десеңиз, карманып ошон үчүн макул болуп атпайбы сиздергечи? Азыр сиздер жок, ушу шаар мектептеги, бала бакчадагы ушу городдун ичинде болот деп атасыздар. Сиздердин буга чейин сиздердин баягы мыйзамдуу милдетиңер ансыздар муну курмаксыздар. Анан ошондо бул кандай болуп калат мында элгечи? Эл биздин айылдарыбызга салып берет экен деп макул болуп атса, сиздер жок, городдун ичинде болот деп атасыздар. Ал городдун ичинде сиздер каалайсыңар салышыңар керек болот. Милдетиңер болот. Ошо мен жаңы ошону түшүндүрбөдүм. Түшүндүм мен ошону. Ошондо элди алып кеттиңер? Жок, эмнеге? Биз деген сразу айтканбыз. Мына 31-ичинде бүтүп бар болот деп. Эл кантип түшүндү биз билбейбиз. Туурабы?
спорт деген биз деген айтканбыз. Мына биз деген уже генпланды даже көргөзүп көрөбүз. Примерный генплан. Эскиз генеральный план көргөзүп, мына моякта мондай үй болот. Моякта ошол немеде мектеп болот, моякта бала бакча болот, моякта спорт комплекси болот деп неметкенбиз. А айылдардын ичинде мына могул немелерди салып бермекпиз. Бир спорт комплекс азыр салынып баштаган. Анан больница, андан тышкары дегел эми квартираларды деле бияктан берип атпайбызбы? Булар мындай болгондо бул бүт эле комплекстен алышмакта, квартирада, мектепте, чалада, шетте, жайлы көрүп караштырып, анан бул спорт комплекс менен больницаны булар дополнительно суранышкан. Бизге айылдыкка жетпейт деп чыгат. Хорошо. Немелер ушундай чогуу иштеп, мындай жакканда силердин элиңерге мектеп салып аткандан кийин ошол силерге дагы дополнительный спорт комплекс жооп атат болот. Хорошо, да силер территорияга дагы мындан договордан чыгарып кирип калгансыз да. Булар ай мындай эсеп боюнча келген эмес, булар болсо ошол жерде депутаттардын айлык өтүнүчү менен келип калганда, жана больница менен жанагы спорт комплекс чыгып. Жотон договор түзүлөт, ошонун туранчыны обязательство менен алганбыз да. Адам бул жерде мындай болгондо, ушул жерде үй салабыз, ушул жерден болсо квартиралар айлык өтөт, мектептерде айлык өтөт депчи, количествосунчу бир мектеп, эки садикти айлык караштырып алабыз да. Биздин жүзү квартираны беребиз айлык өтөтчү. Ушул жерденчи. Анткени болсо мындай да жер застройка жер только акым боюнча үйдүн асты гана менчик болот да. И пятно застройки өтөт. Анан кийин болсо калган жолдор, жана благоустройствонун баары өкмөттө калат. Айылдын баасы. Ошонун негизинде мындай полностью эме кетти да. Менчикке өтүп кетти дегенде жерчи. Өкмөт менен совместно иштеп атат. Ошо деле туура эле мындай айыл өкмөт үчүн абдан кандай десем прибыльный да, мындай Мисалы бул жакта дагы бир түшүнбөс элден келип чыкканча биздин айылдарга салып беребиз дегенди өздөрүнүн городогунун ичине салат экен, аны ансыз да салмакта. Биз ошон үчүн бизге айылдарга салып берет дегенде макул болгонбуз да. Ал жакта 1100 үй бүлө ошол жакта жакшы жашайт деп, андан башка биз биякта турабыз да. Биз деле аяка мындай четканда биздин деле үлүшүбүз бар болчу да ал жерде деген түшүнүк болуп атпайбы? Мындай карасаң, алар 5 айыл өтөт. 5 айыл мектептер бар. Туурабы? Эми ошо 2300 семья бияка келип, анан кийин бул мектептер частный болгон жакшыбы же ошол айыл өкмөткө караган жакшыбы? Айыл өкмөткө ансыз да караганбайбы? Кантип карайт? Социалдык объекттер, социалдык объекттер менчик болобу? Силер келишиңерде ошондой болуп атпайбы? Жок, коммерческий болуп калат. Келишиңерде ошондой болуп атпайбы? Жок. Эмне силер коммерческий койсоңор болобу мектептерди? Мектеп калган мектептер кандай болуп калат? Жок, болот городок ичиндеги? Конечно. Ичиндеги. Частный койсоңор болобу? Сатышып болуп турат. Керек болот. Калган эмесинчи. Садиктер деле частный болуп кой турат. Турабы? Социальный болгондо тиги эмелер өтүп кетет айыл өкмөткө. Түшүнүктүү кошумчалар барбы? Бар, темел мен дагы сейчас подытожить. Айтам, маска. Мен айтып кеткендей, биздики сотторуна кайрылган. Ошол жактан бизге баа берилди, юридикалык баа берилди. Туура эле экен деп. Анан укук коргоо органдарынан да каралды. Аяктан да баа берилип, баары туура эле экен. Текшерилип, баа берилген. Анан бүт могу уруксат кагаздарын айтып кеткендей, биринчи уруксат кагаздарын жасадык биз. Башкаларга, айтпай эле коеюн, башка жерде салып атпайбы? Салып туруп анан документ бүтүрөт. Биз деген уруксат кагаздарын жасап туруп, реестрге туруп анын иштери баштадык. Силер тиланды көрүнүп турбайбы? Жок, көрүнүп тургандачы. Мурунку иликтөөлөр, иликтөө көрдүм деп атпайсыңбы? Ал иликтөө эмес. Иликтөө башкачараак болот да. Иликтөө кагаздардын баарын көргөзүп. Мен бул жака ошондо келгениң өзү дарексиз болуп атат деген сөз айтып атасыздар азырчы. Келгениң дарексиз болуп деп атасыздар. Мен кирип келгенде эле менин келгениmin себебин түшүндүрдүм. Биринчиси элдердин айылы. Экинчиси портал кейжин айттым, туурабы? Туура эле экен мен келгеним. Туура эле. Даректүү экен? Топ туура. Сиздерге болушунча ачык, айрым көрсөткөнгө аракет кылдык көчмөн сити боюнча. Эми урматтуу көрүүчү, өзүңүздөр жогоруда баардык суроолорго жоопторду көрдүңүздөр. Эми чечим чыгарыш, көчмөн ситиден үй алыш, албаш, деги эле бул компанияга ишениш боюнча чечимди өзүңүз чыгарасыз деп ойлойм. Биз сиздерге болгондой көрсөтүп бергенге аракет кылдык.